Саламатсыздарбы, эфирде кечки жаңылыктар, студияда Алсу Рустамова. Каналга катталып лайк басып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Мунун баары алдамчылык болчу. Кыргыз эли менен кечирим сурайм. МСК ойун уюштуруучуларынын бири Исрадин Субанбеков УКМК тарабынан кармалгандан кийин кайрылуу жасады. УТРК берген маалыматта Субанбеков МСК ойун иштегенине 1,5 жыл болгонун айткан. Шектүүнүн айтымында өзүнүн туруктуу блокчейни жок, эптеп эле биржага кирип кеткенин билдирген. Ал ошондой эле криптовалютаны 3 адам түзүп, финансылык рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын мурунку жетекчиси Юруслан Тойчубеков аларга кеп кеңешин берип тургандыгын билдирген. Өзүбүздүн кызыкчылык үчүн иштеп, элиталык үй алдым. Lexus 570 машина алдым. Жалпы жонунан $2,5 миллион пайда таптым. 7 областты кыдырып, мыйзамсыз иштедик. Азыр элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Промоушндардын баарын калп айтып уюштурганбыз. Мунун баарын алдамчылык болчу. Жалпы Кыргыз эли менен кечирим сурайм, деди Субанбеков. Açmayım, arkasından düşünüz. Автобуста жанкаш айткандагы бир окуя катталды. Бул ирет жүргүнчү аял каалаган жеринен токтобой алдыңкы эшикти ачпай койгон айдоочуну болушунча каргаган. Ал айдоочунун арткы эшиктен түшүңүз дегенине көнбөй көгөрүп, алдыңкы эшиктин түбүнө ачып кой деп туруп алган. Бир маалда берген акчасын милдет кылып айдоочуну эшектесе өмүрү жыргабай кал, жолуң буулуп калсын деген оозго алгыс сөздөр менен каргаган. Акыры сыртка арткы эшиктен түшкөнгө мажбур болгон. Бишкек менен Чүйдө бир түндө мас абалында 37 айдоочу аныкталган. Айрымдары ырылдуу спирт ичимдигин ичип башкарса, кээ бири баңгизат чегип алган. Жол кайгыл милициясы булардын арасында аял айдоочулар да болгонун белгиледи. Бардыгы 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Кабарлар официалдуу сайттардан алынды. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.